окуучулар, кезекти кыргыз адабияты сабагы. Сабагыбызды адаттагыдай эле аралыктан баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алы Токонбаев жараланган жүрөк. Балдар, силер жогоруда Алы Токонбаевдин өмүр баяны жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат алдыңар. Эми биз Алы Токонбаевдин жараланган жүрөк повести тууралуу, андагы Бектургандын образы жөнүндө маалымат беребиз. Алы Токонбаев бул эки доорду башынан өткөргөн жазуучу. Анын бөтөнчө кыргыз элинин 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылы чоң таасир калтырган. Ага арналган чыгармаларынын бири 1940 жылы жарык көргөн Жараланган жүрөк повести. Анын жаралышы жөнүндө акын мындай деп айтат. Бектурган аттуу кайырчы карыяга мен 1917 жылы жаздын күнү текей терип жүргөн жеримден кезиктим. Ал киши мага кандай сонундарды сүйлөбөдү. Менин ошол тентиген турмушумдун кай бир сызыктары кийин Жараланган повестинен орун алды, деп эскерет. Повест ошол кайгылуу учурдун бир элесин сүрөттөө менен ачылат. Ал баласын ээрчиткен Бектурган, боп-боз талаа, бирде Бектургандын азаптуу турмушунан кабар берсе, бирде адилетсиз заман Бектургандай эзилген адамдар үчүн ар дайым жайдак болуп кала бере тургандыгын баяндайт. Анын көзүнөн чыккан азаптуу жаш кимди болбосун жүрөгүн ачыштырбай койбойт. Бирок Бектурган мындай тагдырга биротоло мөгдүрөп калчу адамдардан да эмес. Буга анын бөкөнчү менен болгон кагылышуусу ачык күбө боло алат. Жокчулук аны илберинки да бир караганда жалтак да кылат. Ошондой болсо да кырдаалга жараша Бектурган орундуу, жүйөлүү да сүйлөй билет. Мырза, Куданын тагдыры экен. Байлык эмне дегизбейт, жокчулук эмне жегизбейт дегендей башыбызга күн түшүп кайыр сурап жүрөбүз. Ачкачылык абийирге моюн сунар эмес деген Бектургандын бул нускалуу сөзүнөн өзүнүн табиятына ылайык басыңкы үн да, макал аралашкан жүйөлүү чындык да байкалат. Бирок жалтактык анын мүнөзүнүн негизги белгиси эмес. Ага ал ылайыгы келгенде бай манаптардын үрөйүн учурган каардуу, катаал, жалтанбаган баатыр. О жараткандын күчү, бул үй эмес мүрзө тура. Бул олтургандар тирүү адам эмес арбак турбайбы? Албаган алейин күчүн бизге салам айтаарсың, дейт саламды жоопсуз калтырган текеберсинген бөкөнчүгө. Демек, анын ар бир сөзүнөн, кылган ишинен жогорку адамгерчиликтин чыныгы үлгүсүн көрөбүз. Ачкачылык алкымдап турса дагы, бирөөдөн алган 10 чакты чий боорсокту, бир ууч талканды ал ачка, өлүмгө алып барган Айша менен бөлүшүп жегени, кийин ал өлгөндө баласын багып алышы Бектургандын жанда жок боорукердигин, ченемсиз айкөлдүгүн, нукура акылмандуулугун көрсөтөт. Бектурган үчүн баарынан ыйык нерсе адам. Себеби ал баарын жаратат. Адамзат бири-бирин жоготуп жатат. Күчтүүсү күчсүзүн жыландай соруп баратат. Же дүйнө ушундай жаралганбы? Жок, мындай эместир. Адамчылык жакшы, дейт Бектурган. Бектурган баатыр, Бектурган элдин кишиси. Анын бул касиети бөкөнчүнүкүндө, Метрейдин көпкөн баласы менен жолугушканда дагы, Ысаны өлүмгө өкүм кылгандагы эпизоддордо да кашкая көрүнөт. Мындай асыл сапаттарга ээ адамдар баатырдык кылайын деп ойлобосо да, кандай шартта болбосун эр жүрөк, эл кишиси бойдон кала берет. Азаптуу турмуш жаралаган жүрөгүн айыктырган
жаңы доордо бек турган карыгысы келбейт. Ал үчүн эл да, жер да, эмгек менен жашоо да, жада калса күндүн батып чыкканы дагы жаңы. Ошондуктан ал ар дайым 22-демин. Менин толук өмүр сүргөн жашым 22 жаш гана болду. Кээ бирлөр мени 85 дешет. 85ке чыгууга менин убактым да, шашылышым да жок. Бактысыз жашаган кезимди эсепке албаймын дейт. Эски доор Бектургандын жүрөгүнө так салды, канжар сайып жаралады. Ал эми жаңы доор жүрөктүн айыкпаган ошол жарааты менен дартына таба тапты. Адамдагы эң улуу касиет ал кандай гана шартта жашабасын өзүнүн адамдыгын жоготпоо экендигин биз Бектургандын түйшүктүү өмүр жолунан көрөбүз. Бектургандын балдары Ысман, Өмүрбек, Табылды дагы атасынын асыл сапаттары сакталып калган. Алар кыргыздын алгачкы интеллигенттеринен. Кесиптери ар башка болсо дагы бардыгына мүнөздүү жалпылык бар. Ал эл кызыкчылыгын көздөө, эл таалайы үчүн күрөшүү. Бул жагынан алар атасына өтө окшош. Атасы үчүн да, биз үчүн да ушул мүдөлөр кымбат. Чыгармадагы Бөкөнчү, Супа Молдо, Метрей булар терс каармандар. Булардын ар биринин өз алдынча өзгөчөлүктөрү бар болгону менен түпкү максаттары бирдей. Орус кулактарынын өкүлү Метрей өз кызыкчылыгын коргоп калууга жанталашса, Супа Молдо шарият жолуна таянымыш болуп, элдин башын айландырат жана өзүн байларды эл алдында ниети ак кылып көрсөтүүгө далбастайт. Ал эми Бөкөнчү болсо байлыгына чиренген, ага биротоло көз каранды болуп калган адам. Ошондой эле терс каармандардын бири бул Тарпаңбай. Ал чүмбөттөлгөн адам, өзүнүн былык иштерин тескери ойлорун билдирбей, тымызын жасоого маш болуп бүткөн. Демек ал жаштар темасын биз кийинки сабакта улантабыз. Демек бул бүгүнкү сабакта биз Бектургандын Бөкөнчү, Супа Молдо, Метрейлер жана Ысман, Өмүрбек, Табылды боюнча образдарына бир аз мүнөздөмө бере кеттик. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Мен силерге сабактын аягында тесттерди жөнөтөмүн. Мына ошол тестке жооп берип, мага жөнөтөсүңөр. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калгыла.